Assalamu alaikum, урматтуу биздин Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш Жалал Абад областына караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Үч Хоз деген айылда ушул улактын аты, улагына таамай ат. Сиздерге тартып көргөзүп беребиз туугандар. Атты көрүңүздөр. Аттын азыр мүнөздөмөсүн, аттын характерин, аттын баардык жагын сиздерге тартып көргөзүп беребиз. Биз менен чогуу олтуруңуздар туугандар, анда кеттик. Мынакей туугандар, бул күчтүү атты азыр токуп атабыз. Улакка таамай ат караштыргандар болсо, азыр атты минип көрөлү. Аттын өнөрүн көрөлү, кандай ат экенин ээсинен сурайлы туугандар. Биз менен чогуу болуп, бул аттын мүнөздөмөсүн толук көрүңүздөр. Мынакей туугандар, атты эми минип, токуп туугандар. Атты сиздердин назарыңыздарга коелу достор. Атка баа берип, атты көрүңүздөр туугандар. Бул Үч Хоздо турган бул ат улагына таамай. Кайсы жерде улак болсо, ошол жерге алып барып чабып көргөнгө даяр ат турат туугандар. Аттын боюнун бийиктиги азыр ээсинин оозунан да угалы. Аттын баасын, мүнөздөмөсүн суроону бергенче туугандар, атты көрүңүздөр. Салам алейкум тууган. Алейкум ассалам. Атты сатууга кое атасың? Ооба. Себеп? Себебин айтып койчу. Себеп кичине тыйынга зарыгып. Тыйынга зарыгып, а? Тыйын. Мынакей туугандар, атты сатуунун себеби тыйынга зарыгып бул атты сатууга чыгарыптыр. Аттын жашы кандай? Жашы 2 асы. Жашы 2 асы. Улагычы? Улагы жакшы, чабып көрүп алса болот. Улагы жакшы чабып көрүп. Кыскасы кепилдикти бересиңер. Кепилдик беребиз ооба. Мынакей тууган, аттын мындай характерлери барбы, жокпу? Мындай терс характери, мындай тиштек, тебенек. Тиштебейт, бирок ушу кичине ойноп турат. Ойноп турат, а? Эркек экен да? 3-4 күн туруп калса кичине ойноп коет. Деген жок. Адамга зыян жок. Адамга зыяны жок. Жашы 2 асы, 2 асы болгондо туугандар, 5 жаштагы мына улактын атын сизге тартып көргөзүп атабыз. Эми азыр чабып туруп, аз-маз чабып көргөзөбүз туугандар. Мындай былтыр улакка чабылганбы? Ооба, улакка чабылган. Торпок улактарга жүргөн, жүргөн. Чоң улактарга чабылган. Сорунчу, сорундарды алган. Сорunu ошол башталып атканда улактарда жакшы результат көрсөтүп аттан кичине сакоолоп калып, ушу сакоологон айынан 1,5 ай, 2 айга жакын туруп калып, анан жазда бир чоң улак. Былтыркын айтпасың. Жазда 1-2 чоң улакка жарап, анан ошону улактар бүттү ошол. Мында сорунга элешкенби? Сорунга элешкенби? Сорундар элешип жүрөт ооба. Элешип жүрөт, а? Мынакей туугандар, атты көрүңүздөр. Аттын боюнун бийиктиги урюбу менен койгондо 1,63 см экен, а? Ооба, 1,63 урюбу. Урюбу менен. Эгерде жабыштыргандачы? Жабыштырганда 72 болуп кетет. 72 болуп кетет. Мына аттын жанына келсеңиздер туугандар, мүчөсүн көрүп, атка сөз жок экен деп айтасыздар деп ойлойм. Мына атты көрүңүздөр, акжал, улагына таамай. Азыр үйүргө коюлганбы? Үйүргө. Ооба. Канча? 2 жылдан бери. Жаңа сыйында, быйыл 2 сыйында да койдук, үйүрдөн алма. Канча бейде турган? Былтыр 7 бейде турду, быйыл 8 бейде. Былтыр 8 бейде. Коюлган жок бирок. Мынакей туугандар, атты улагы үйүрү жооп, улагына чабып көрсө алса болот. Чабып көрүп алса болот, а? Анан бээлери да канча бейге коюлса токтотот, баардыгы карап. Баарын токтотот. Анан үйүрү өтө жакшы. Кулун тиштебейт? Жок, кулунга тиштебейт. Аягына жооп, баардыгына жооп. Мынакей буту колу таза аттын. Таза. Атты көрүңүздөр, азыр атты мындай кыска аралыкка бир сыйра мындай көрөлү чаптырып, сиздер дагы өзүңүздөр атты байкаңыздар туугандар. Атка маани берип, аттын басыгын көрүп, комментарийге өзүңүздүн оюңузду пикир калтырып кетсеңиздер болот туугандар. Бул акжалды азыр бир сыйра чабып көрөлү. Чабып көрчү аны. Мынакей туугандар, атты мына кыска аралыкка бир сиздерге көргөзүп коелу. Ат кандай экенине. Аттын жүрөгү аябай ток экен. Мына жерде кичине азыр мынаяка орду эле кыскасы айткан жерге кирет экен. Жүрөгү ток экен аттын. Эми баардыгыбызга бул аттын баасы кызык болот болсо керек. Аттын баасын канча деп атасыңар? Аттын баасын 370 миң деп атам. 370 миң, а? 370 миң сом. Мынакей туугандар, 370 миң сом. 370 миң сом, бул доллар менен мен экрандын алдына доллар менен жазып өтөм. Атты жактыргандар болсо, Жалал Абад областы Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу
3 қоз айылына келіп бұл атты көріп кетсеңіздер болады екен. Азыркы аты Жаңы Ачы деген жерге келіп атты көрсеңіздер болады. Эми такага турушу кандай? Такага жоош. Такага жоош, а? Мына такасы эскирип калыптыр кыйла. Бул 1,5 ай болду. Үйдөн кармалган. Үйдөн кармагандан бери. Мына кетип 1,5 ай болуп калды. Аттын породасы? Породасы карабайыр. 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 Бул таги түгү аяктын аты кандай аттын уруктарынан ошону айтпайсыңбы? Бул эми мына биздин ачынын жакшы аттардын уруктарынан өзүчө. Ачынын жакшы аттардын уруктары. Аттардын уруктарынан. Бирок уругун Породасы өзүнүн карабайыр. Карабайыр, а? Ооба. Мынакей достор, көрүңүздөр. Мында улакта жүргөн видеолор барбы? Ооба, видеолор бар. Мынакей туугандар, эгерде улакта жүргөн видеолорун жөнөт десеңиздер, бул жигит сиздерге жөнөтөт. Улакта кандай келип чыккан, улактын атын өнөрү менен бааланган бул атты 370 000 сом деп айтыптыр. Ушул эле жакшы ат айылдан кетпейт деп коет. Айылда дагы жакшы баа бериштир. Азыр экөөбүз сүйлөшүп отуруп айтканына караганда айылда күчтүү баага келиптир, бирок ал баага бербей атат экен туугандар. Анда эмесе атты жактырыңыздар. Алдыда телефон номерлери турат. Номерге чалып байланышсаңыздар болот. Үстү толуп аттын? Жакшы. Үстү жакшы, азыр бир үстүн сиздерге көргөзүп коеюн. Аттын үстүн көрүңүздөр. Мынакей алысырактан тартып, аттын үстүн көргөзүп, ушундай уйругун тике алып жүргөн атка баа бериңиздер туугандар. 370 000 сом деп бул акжал бааланды. Деке уругу күчтүү бул атты мынакей сиздерге тартып көргөзүп берген бул Муз-ТV каналы болду туугандар. Бүгүнкү көргөзүү ушинтип соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.